Элеттик аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбооруна Баткен облусунан 100 үй бүлө тартылган. Аталган долбоор Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен Инсан элек коомдук фонду тарабынан ишке ашырылып жатат. Чек арада жайгашкан айылдарда өз жардам топтору түзүлүп, аларга ар тараптуу колдоо көрсөтүлүүдө. Калктын жашоо шартын жакшыртуу боюнча кошумча киреше табуу багытында окуулар да уюштурулду. Элеттик энелер мындай аракеттери менен жергиликтүү жамааттын жана айылдын өнүгүшүнө салым кошуу аракетинде. Мына бүгүн дүйнөлүк азык-түлүк программасы бизге келип отурат. Бизди Инсан элек уюму окутуп 25 аялды Швеяга окуттулар. Ушул Алмазга рахмат. Ошо бизди үргөтүп, тегишти, пычышты, аялдардын кол өлөрчүгүнү өркүндөтүп бизге чоң жардам берди да. Жашаган жеринин өзгөчөлүгүнө жараша киреше берүүчү ишмердүүлүк катары тигүүчүлүк, кол өнөрчүлүк жана кондитердик азыктарды даярдоо боюнча окуулардан өтүшкөн. Мындан сырткары бизнес-план жазуу, финансылык жана медиа сабаттуулук багытында да ушул эле айымдар кошумча окууларга тартылган. Лейлек районунун Максат Айкөл жана Баткен районунун Самаркандик Кара Токой айылдарынан 25 үй бүлөдөн жалпы 100 үй бүлөгө 150 килограммдан ун, 15 литрден өсүмдүк майынын берилип жатышы да пандемия шартында өзгөчө колдоо болот. Негизги максатыбыз ушул айыл жергесинде жашаган аялдарыбыз, эжекелерибизди кесиптик бир билимге окутуп, ушул айыл шартында керек болгон ушул билимдерди, ыктарды, өнөрлөрдү сиздерге үйрөтүп, биз Максат айылынын тургундары ушул азык-түлүк программасынан биз дүйнөлүк азык-түлүк программасынан окуп, тренингтерди өттүк. Ошол окуп анча тажрыйбаларды үйрөнгүк. Анан ошол окуп неме кылганыбызга, үйрөнгөнүбүзгө окутту, тренингтерди өттү, жаздык тренингтерди, анан ушул ун майларды алып атабыз мына бүгүнкү күндө. Ушул тренингдин алып баруучуларга чоң рахмат. Окуулардан өткөн бул айымдар бизнес-план сунушунда жазган. Бул сунуш донорлор тарабынан колдоо тапса, кеминде 60% айымдар жумуш менен камсыз болот. Ошону менен бирге өз үй бүлөсүнө киреше алып келип, өздөрүнүн экономикалык абалдарында чыңдай турганы бышык. Каныша Яшимова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.